Күндүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, Аккеме YouTube каналында кайрадан сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Орусиянын Мытищи шаарында 19 жаштагы кыргыз кызын өлтүрүүгө шектелген адам кармалып, тергөө иштери жүргүзүлгөн. Бул тууралуу бир катар чет элдик жана жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Тергөөнүн маалыматына ылайык 21-жылдын 6-августунда Мытищи шаарынын 1-Крестьянская көчөсүндө белгисиз эркек адам жаш кыздын сумкасын колунан суруп алууга аракет кылган. Кыз кол салган адамга каршылык көрсөткөндө шектүү анын чачынан кармап, дагысына кеминде 9 жолу бычак сайган. Кыздын жардам сурап кыйкырганынын эжесин угуп, тез жардам кызматын чакырган. Тилекке каршы ага жетпей эле үйүнүн алдында каза болгон. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. 11 күндөн кийин байкоочу камералардын жардамы менен 46 жаштагы украиналык адамды шектүү катары кармашкан жана ал күнөөсүн толук мойнуна алган. Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашуу ратификацияланды. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Маалыматка ылайык тиештүү мыйзам долбооруна президент Садыр Жапаров кол койгон. Бул мыйзамдын негизги максаты Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө Кыргыз өкмөтү менен Өзбекстан өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо боюнча мамлекет ичиндеги процедураларды өткөрүү болуп саналат. Талибан кыймылы ээлик кылгандан кийин Ооганстандын борбору Кабул шаарында күйүү чумай калбай калды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык шаардагы май куюучу жайлардагы бензин кескин кымбаттаган, бирок май куюуга мүмкүнчүлүк жок. Аскердик унаалардагы бензин таба албай май куюучу жайлардын жанында катар-катар танктар жана аскердик унаалар тизилип калган. Мындан тышкары шаардын көчөлөрүндө эл көп эмес. Шаардагы чоң дүкөндөр жабык, кичинекей дүкөндөр гана ачык. Facebook социалдык тармагы Талибан кыймылын террордук уюм деп эсептей турганын билдирди. Андыктан аларды колдоого күттөгөн ар кандай чакырыктарды аталган тармакка жарыялоого жана таратууга тыюу салаарын белгиледи. Бул тууралуу Facebook компаниясынан билдиришкенин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык компания эл аралык коомчулуктун чечимин колдойт жана аларга Facebook тармагынын кызматтарынан пайдаланууга тыюу салат. Токио 2020 17-жайкы Олимпиада оюндарына катышкан Кыргыз курамасын сыйлоо аз эми 23-августта болот. Иш-чара аларча мамлекеттик резиденцияда орун алары президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбиев тарабынан белгилүү болду. Белгилей кетсек, жайкы Олимпиада оюндары 23-июлда башталып, 8-августта жыйынтыкталган. Кыргыз өлкөсүнүн атынан спорттун 6 түрүнөн жалпы 16 спортчу барган. Алардын ичинен грек-рим күрөшү боюнча Акжол Махмудов күмүш медалга жетишкен. Ал эми эркин күрөш боюнча Айсулуу Тыныбековага дагы күмүш, Мээрим Чуманазарова коло байгени багындырган. Бул эгемендүү Кыргыз өлкөсүнүн Олимпиада тарыхындагы эң жогорку көрсөткүч болуп кала берди. Кийинки Олимпиада оюндары 2024-жылы Франциянын Париж шаарында өтмөкчү. Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы республика боюнча бардык аймактарда белгиленет. Бул тууралуу бизге президент аппаратынан билдиришти. Андан белгилешкендей, 31-августта облустарда өздөрү белгилеген план боюнча иш-чаралар өткөрүлмөкчү. Ал эми каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүнөт. Алсак, Бишкекте аскердик жана эмгекчилер парады өтсө, Ошто нарында тарыхый инсандардын жылдыктары белгиленет. Ал эми Талаш шаарында Манас эпосуна арналган иш-чара уюштурулат. Ошондой эле Жалал-Абадта 30 боз үй тигилет. Жалпысынан өлкө боюнча 40 иш-чара өткөрүү пландалууда. Кыргызстанда аңчылык сезону башталды. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттен азаттыкка кабарлашкандай 14-августта башталган сезон алкагында кулжа, теке, кийик, каман жана айрым канаттууларга аңчылык кылууга уруксат берилди. Кулжа менен текени атуу декабрдын акыркы жумасында токтойт. Тоо текени атууга уруксат алыш үчүн кыргыз жарандары 10 000 сом, чет элдиктер 100 000 сом төлөйт. Кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылууга уруксат жок.
Кыргызстанда уйдун эти кайрадан кымбаттап жатат. Бул тууралуу монополдукка каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Анда белгилешкендей, март айында 430 сомдун тегерегинде сатылган ой этинин 1 килограммынын баасы азыр 470 сомдун тегерегинде болууда. Бул малды сыртка чыгарууга салынган тыюунун мөөнөтү аяктаганга байланыштуу болууда. Өкмөт фермерлерге 8 июлдан тартып экспортко кайрадан уруксат берген. Айдоочулардын кулагына күмүш сырга. Ысык көлдө 19-20 августта жолдор убактылуу жабылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашкандай, бул күндөрү Чолпон Атада ЯИП мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын катышуусунда отурум өтөт. Буга байланыштуу Тамчы айылынан Бостери айылына чейинки, андан тышкары Чолпон Ата шаарында ички жолдорду жабуу пландалууда. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 26 август өтөт. Учурга карата бир талапкер документтерин тапшырды. Ал учурда кала жетекчисинин милдетин аткарып жаткан Айбек Жунушалиев анын талапкерлигин министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жылдырган. Жунушалиев мэрдин милдетин 12 августтан тарта аткарууда. Ал эми ага чейин бул кызматты туура 10 күн Талайбек Сарыбашев ээлеген. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.